Assalamu алейкум, урматтуу мусулман бир туугандар, урматтуу кыргыз элим. Бүгүнкү тема, бүгүнкү сөз ысырапкорчулук туурасында болмокчу. Деги эле бул ысырапкорчулук Аллах Таалага жакпаган эң чоң амалдарыбыздын бири. Бүгүнкү күндө ысырапкорчулук ушунчалык көп болуп кетти. Болуп жатканын көрүп туруп, бир туруп Кудайдан коркосуң. Тойлорго барсаң, чыныңды койгонго орун жок. Ушунчалык деңгээлде дасторконду жасап калдык. Салаттын бир түрүн эмес, 10 түрүн түрлөп жасап калдык. Бир түр салат желинет, калган 9-у желбей, ошол бойдон мусорго кетип жатат кээ бир тойлордо. 10 түр нан кылат, 2 түр, 3 түр нан жейлет, калган 7 түр, 8 түр нан мусорго кетип жатат. Туугандар, суулардын түрүн алабыз. Бири дагы кээ бири түгөнсүн, бирок калган түгөнбөстөн төгүлүп кетип жатат. Туугандар, Аллах Таала Куранда айтат: "Кулу вашрабу ва ла тусрифу". Жегиле, ичкиле, бирок эч качан ысырап кылбагыла. Ошондуктан бир туугандар, бүгүнкү күндө Кыргызстанда тойлор көбөйдү жана ошол тойлордо ысырапкерчилик көбөйдү. Бала төрөлгөн күн, бешик той күн, 1 жаш, 7 жаш, 5 жаш, 18 жаш, 30 жаш, 40, 50, 60 жаш, 70 жаш, 80, 90, 100 жаш. Майрамдар көбөйдү. Жаңы жыл, 23 февраль, 14 февраль, 8 март, 21 март, 9 май, 1 май, 5 май, 1 сентябрь. Кызым окууну бүттү эле, балам окууну бүттү эле. Балам окууга кирип жатат, кызым окууга кирип жатат. Балам диплом алды, кызым диплом алды. Абысында отуруш, жора жолдоштордун отурушу, бир туугандардын отурушу, эже сиңдилердин отурушу. Кыскасы, биздин тойлор көбөйдү. Тойлор болбосун, тойлор азайсын дебеймин. Мейли, тойлор болсун, бирок ошол тойлордо ысырапкерчиликтен сактаналы. Юсуф Дамыла өткөнкү видеосунда өтө күйүп, ушундай кандуу пикир менен айтты. Жүрөктү деше турган сөздөрдү айтты бир туугандар. 2 жаш үйлөнүп жатат, 2 жаштын достору 5000 сомдон ар кимиси бирден машина жалдап ЗАГСка чыгат. 10 бала болсо 50 000 сом, 20 жолдош баласы болсо 100 000 сом 2 сааттын ичинде асманга түтүн болуп учуп кетип жатат бир туугандар. Ошол 50 000 сомго, ошол 100 000 сомго 2 жашка муздаткыч жанага кошуп кир машинка керек. Жана дагы кээ бир эмеректерди сатып алсак болот. Ошондой алып берип экөөнө кубаттап, экөөнүн жашоосуна жөрөк таяк кылып алсак болбойт беле? Же болбосо ошол 50 000 сомду, 100 000 сомду, же болбосо 70 000, 80 000 колуна кырматсак алеку канча күн керек кылмак? Качанкыга чейин кур намыс менен, качанкыга чейин ысырапкерчилик менен жашайбыз бир туугандар? Ысырапкерчиликтин акыры эч качан адамды жакшылыкка алып барбайт. Ысырапкерчиликтин акыры адамды жамандык менен гана аяктатат, туугандар. Пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям бул жашоого түшкөн максат адамдарга бул өмүрдөн жеңил жашап өтүүнүн жолун үйрөтүш үчүн келген. Ошондуктан сахаба радиаллаху анхумдар бактылуу өттү. Сахаба радиаллаху анхумдардын доорун Пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Менин доорум алтын доор". Алар көчөгө ким садака алат болду экен? Ким бүгүн менин үйүмө конокко келет экен? Керек болсо үйүнө конок келбей калса, ушунчалык кейип, Аллах Таалага менин кайсыл жерим жакпай калды болду экен деп күйүп кетер эле. Бүгүнкү күндө биз кимдин үйүнө конокко барсак экен? Ким бизди коноктоор экен? Ким бизге садакасын берер экен? Ким бизге жардам берер экен деген үмүт менен жашап калдык бир туугандар. Сахаба радиаллаху анхумдардын кирешеси 50 000 сом боло турган болсо, алардын чыгашасы 5 000 сом болду. Сахаба радиаллаху анхумдардын кирешеси 60 000 сом боло турган болсо, Сахаба радиаллаху анхумдардын кирешеси 60 000 сом болсо, чыгашасы 5 000 сом бойдон тура берген. Сахаба радиаллаху анхумдардын кирешеси 100 000 сом болсо дагы алардын чыгашасы 5 000 сомдон артык болгон эмес. Бүгүнкү күндө биздин тапкан ташыганыбыздын болгону 5 000 сомдон 20 000 сомго чейинки акча. Айына көрө турган акчабыз ошол. Бирок чыгашабыз андан 2 эсе, 3 эсе, а балким 10 эсе көп. Ошондуктан биз өлүкпөйбүз туугандар. Өмүрүбүздүн, жашообуздун бардыгы мамлекетке же болбосо бир байдын колуна кул болуп өтүп жатканыбызды билбейбиз. Суткорлук, процент ушул туурасында
кененирээк маалымат беребиз. Бирок биз ушул сүткорлуктун кесепетинен, проценттин кесепетинен бүгүнкү күндө жаргата калып калдык. Кээ бирлерибиз ушул процентке акча алып той берип алганбыз. Жана ошол тойдон ошол биз күткөн акча түшпөй, процентти жаба албай калдык. Бүгүнкү күндө адамдар тойду адамдарды тойгузуш үчүн бербей калды. Бүгүнкү күндө тойду бизнес үчүн берип калды. 70 миң сомго кафе жалдасам, 70 миң сомго согум алсам, 20 миң сомго дасторкон кылсам, аяк баягы 160 миң сом болот. 70 жегжаатымды чакырсам, ар бири 5 миң сомдон кошсок 350 миң сом болот. Мейли өлүп кетсин 150 миң сом. Ошол тойго кетирген чыгымымды жапса, 200 миң сом жанымда калат деген максат менен той берип калдык бул туугандар. Ошондуктан келиңиздер, бардыгыбыз ысырапкерчиликтен сак бололу. Ысырапкерчиликти өзүбүздүн арабыздан биротоло жоготолу. Аллах Тааланын бизге жүргөн аятына амал кылалы. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Кулу вашрубу ва ла тусрифу. Жегиле, ичкиле, бирок ысырап кылбагыла. Көрдүңүздөрбү? Аллах Таала бизди ысыраптан өзү тыйып жаткандан кийин, демек бул ысырапчылык Аллах Тааланын алдында эң жек көрүлгөн амал экен деп түшүнсөк болот. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.